ва юдаббирул амр, Аллах Таала бардык нерсени башкарып турат. Ар күнү, ар бир учурда, ар бир заматта Аллах Тааланын кудурети, каалоосу бар. Ар бир жерде көрсө болот. Мусулман адам ар бир жерде Аллах Тааланын кудуретин көрө билет. Бирок кээ бир күндөрдө Аллах Тааланын кудурети бардыгы көрө тургандай ачык болгон. Аллах Таалага иман келтирген дагы, келтирбеген дагы бардыгы көрө ала тургандай кудуреттер ачык болгон. Ошол күндөрдүн бири мына ушул айда болуп өткөн. Ушул айдын өзгөчө 10-чу күнүндө Ашура күнү болуп өткөн. Бул ыйык күндөрдө Аллах субхана ва таала өз пенделерине жардам берип, аларга зулум кылган залымдарды жок кылган күн. Бул күндөрү 1000 жылдар мурда Аллах субхана ва таала Муса жана анын коомуна жардам берип, анын душманы Фираун жана алардын аскерлерин жок кылган күн. Буну Аллах субхана ва таала Куранда кенен баяндаган. Фираун өтө залым болгон, зөкүр болгон. Төрөлгөн балдарды өлтүргөн, аялдардын апаларын калтырып койгон. Чоң эркектерди болсо кааласа өлтүргөн, кааласа кыйнап азаптаган. Ушундай күн уланы өргөн учурда Аллах субхана ва таала ошол пенделерине райым кылат, Муса пайгамбарды жиберет. Муса пайгамбар барат, инни расулу роббил аламин, Фираунга барып дават кылат, мен Аллахтын, мен ааламдардын эгеси болгон Аллахтын элчисимин, мен сага келдим, сага эскерткени келдим. Бул ишиңден таштагын, Аллахка кайткын. Бани Исраил деген коомду азаптап турган учур эле, мына ушул коомду азаптабай кой бергин дейт. Аллах Таалага ибадат кылып кайт дейт. Сенин дагы, менин дагы Кудайым Аллах дейт. Фираун баш тартат. Мен деле Кудаймын деп чыгат. Сен көрсөтүп жаткан нерсе бул жөн эле сыйкыр, мен сен менен талашам деп чыгат. Албетте Муса пайгамбар мужиза кереметтер менен келет. Колундагы таягын ыргытса жыланга айланып кете турган керемет менен келет. Аны жөн эле сыйкыр деп моюндабай коет. Мен деле сыйкырчыларды топтойм деп шаарлардан бардык күчтүү сыйкырчыларды алып келип топтойт. 100 000ге жакын сыйкырчыны алып келип топтойт. Муса пайгамбар алар менен беттешет. Алар өздөрүнүн сыйкырын көрсөтөт. Муса пайгамбар өзүнүн таягын ыргытса жылан болуп бардыгын сыйкырын жутуп жок кылат. Аны көргөн сыйкырчылар, бул чыныгы акыйкат экен. Бул чындап эле ааламдын эгеси болгон Аллах Тааланын элчиси экен деп ошол жерден саждага кулап ыйман келтиришет. Бул туурасында Аллах субхана ва таала Куранда мындай дейт: "Фа улқия сахарату сажидин, қалу амана би роббил аламин, би робби Муса ва Харун." Ошол учурда сыйкырчылар саждага жөнөйт. Биз ааламдардын эгеси болгон Аллахка ыйман келтирдик. Муса менен Харундун Кудайына ыйман келтирдик деп айтышат. Ошондо Бани Исраил жана запа чеккен, зулум астында калган коом сүйүнөт. Мына эми биздин саныбыз көбөйдү окшойт. Эми Фираун бизди азаптабайт окшойт деп ойлойт. Бирок Фираун кайра тескерисинче дагы көбүрөөк азапка киришет. Жанагы ыйман келтирген сыйкырчылардын бардыгын өлтүрөм деп айтат. Куранда мындай келет: "Ла уқатти'анна айдиякум ва аржулакум мин хилаф ва ла усаллибаннакум фи жуду'ин нахли ва ла та'ламунна айюна ашадду ва абqa." Мен силердин колу бутуңарды кайчылаштыра кеземин дейт. Силерди мен курма дарагына азып коюп өлтүрөм дейт. Ошондо билесиңер, ким күчтүү экен, ким бул дүйнөдө көбүрөөк калат экенин көрөсүңөр дейт. Мына ушундай деп убада берет. Бирок ыйман келтирген адамдар, ошол сыйкырчылар, мурдагы сыйкырчылар ыйманы бекем болгон. Аллах Тааладан сурап дуа кылып мындай деп айтат: "Роббана африг алейна сабра ва таваффана муслимин." О жараткан Алла, бизге сабыр бер. О жараткан Алла, бизди бул дүйнөдөн мусулман кылып гана жаныбызды ал дейт. Дуасы кабыл болот. Муса пайгамбардын ыйман келтирген, ошол жердеги сыйкырчылардын бардыгын ыйманы келтирген күчтүү болот дагы, бардыгын өлтүрөт, бардыгы ошол жерден сабырдуулук менен өтөт. Бани Исраил коому, запа чеккен коом кайрада үмүтсүздүккө кабылат. Мынакей жаңы эле ыйман келтирди деп, жаңы эле үмүт берет деп ойлогондордун бардыгы ошол жерден кырылып калганда кайра эле үмүтсүздүккө кабылат. Фираун ыйман таркап кетпесин деп коркуп, дагы да азапты күчөйтөт. Коомдун башчылары мындай деп айтат: "Стаизу билла, ва қала ал-малау мин қауми фирауна атазару Муса ва қаумаху лiyufsidu fil ard wa yadhraka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna la fawqahum qahirun." Фираундун коомундагы башчылары Фираунга кайрылып мындай дейт: "Сен Мусаны, анын коомун жөн коесуңбу?" дейт. "Жер бетинде бузукулук кыла берсинби?" дейт. Ошол ыйман келтиргенди бузукулук деп айтып жатат. "Сени дагы, сенин кудайларыңды дагы таштап кетти го" дейт. Ошондо Фираун айтат: "Жок" дейт, "Мен алардын балдарын кайра эле өлтүрөм" дейт.
аялдарын, апаларын жөн коёмун дейт. Чындыгында биз инна фауқахум қахирун, алардын үстүнөн үстөмдүүбүз деп айтат. Биз үстөмдүүбүз деп айтат. Аскер биз менен, байлык биз менен, бийлик биз менен, бардык күч кубат, курал жарак биз менен, алардын колунда эч нерсе жок дейт. Биз алардын үстүндөбүз дейт. Инна фауқахум қахирун, бизге тиреше тургандай эмес дейт алар. Биз алардын бардыгын жок кылабыз дейт. Ошондо Муса пайгамбар эмне деп айтат? Болду, баш ийгиле дейби? Болду, жеңилдик дейби? Артка кайтайлы дейби? Антпейт. Муса пайгамбар өз коомуна мындай деп айтат: "Кала Муса ли каумихи, истаину биллахи васбиру, иннал арда лиллахи юрисуха ман яшау мин ибади, вал акибату лил муттакин." Муса пайгамбар өз элине айтат: "Силер Аллахтан жардам сурагыла" дейт. Аллахка кайрылгыла, Аллахка таянгыла, жана сабыр кылгыла дейт. Васбиру, иннал арда лиллах. Чындыгында бул жер Алланыкы дейт. Аллах Таала жер бул Алланыкы, Алланын мүлкү. Биз унутуп калат экенбиз да, себеби жашап отуруп, өзүбүз үй салып аткандай болобуз, өзүбүз дара эгип өстүрүп аткандай болобуз, өзүбүздү өзүбүз багып аткандай болот экенбиз, бирок бул жердеги бардык нерсе Алланын экенин унутуп калат экенбиз. Мына Муса пайгамбар өз элине ушундай деп айтат. Бул жер Алланыкы. Ошол Фираунду дагы, аскерин дагы Алла жараткан. Бул жерди Аллах Таала кимге кааласа берет. Акыбетинде бул жер, бул бийлик, бул таквалардын колуна барып тиет дейт. Бани Исраилдин коому сабыр кетет албетте. Үмүтсөздөнөт, сабыр кетет. Калу узина мин кабли ан та'тияна мин ба'ди ма жи'тана. Сен бизге келгенге чейин эле азапталат элек, сен келгенден кийин деле дагы эле азап чегип атабыз дейт. Ошондо Муса пайгамбар айтат: "Кала аса раббукум ан юхлика адуввакум ва ястахлифакум фил арди фаянзура кайфа та'малун." Өтө жакын дейт. Силердин Роббиңер душманыңарды жок кылат, жана силерди жер бетине халифа, башчы кылып коет дейт. Өтө жакын дейт. Аллахка дуа кылып кайрылууга чакырат. Аллах Таалага сабыр кылып ибадат кылууга чакырат. Ошондо мына ушул күндөрү Аллах субхана ва тааладан жардам келет. Мына ошондо Аллах субхана ва тааланын каалоосу менен, буйругу менен Мухаррамдын 10-чу күнүндө, Мухаррам айынын 10-чу күнүндө Аллахтын кудурети, жардамы пенделерине келет. Муса пайгамбар Аллахтын өкүмү менен түндөсү качып жөнөйт. Аркасынан Фираун аскери менен күндүзү аркасынан жөнөйт. Фираун ачууланып, текеберленип, аркасынан өзү согушка жөнөйт. Өзү өлтүрөмүн деп жөнөйт. Муса алейхиссаламдын коому менен деңизге барып такалат. Арасында жол жок. Коому кайра эле үмүтсүздүккө кабылат. Мына жетип калдык. Мына кеп өлөт экенбиз. Эми дагы да биздин бардыгыбызды кырып өлтүрөт дейт. Инна ламудракун, бизге жетип келди дейт. Мына кем өлтүрөт дейт. Муса пайгамбар ошондо мындай деп айтат: "Калла инна ма'я рабби саяхдин." Жок, кандай эмес дейт. Андай болбойт. Чындыгында Роббим мени менен ал мага сөзсүз түрдө жол көрсөтөт деп айтат. Аллахтын буйругу, убадасы акыйкат дейт. Аллах Таала эч качан убадасына каршы чыкпайт. Аллах Тааланын буйругу менен колундагы таягы менен деңизди чабат. Деңиз 12 түрлүү болуп жол бөлүнүп чыгат. Ошол жолдордон өтөт. Фираун аркасынан текеберленип отуруп, жол мага ачылды деп отуруп, аркасынан кууп жөнөйт. Өлтүрөмүн деп жөнөйт. Аллах субхана ва тааланын тагдыры, буйругу экен. Мына ушул күнү 10-чу Мухаррам күнүндө Фираунду, аскердин бардыгын Аллах Таала куратып жок кылып өлтүрөт. Бардыгын ошол жерге чөктүрүп өлтүрөт. Бардыгы өлөт, бири да калбайт. Бани Исраил коомунан эч бири ал сууга чөгүп калбайт. Бардыгы аман эсен чыгып калат. Мына 10-чу Мухаррам ар бир учурда, ар бир заманда, ар бир запа чеккен мазлум адамга үмүт бере турган күн. Аллах Тааланын кудурети бардык нерседен үстөм турат экендигин биле турган күн. Себеби Аллах Тааланын кудуретинин чеги жок. Залымдарды ар түрлүү жолдор менен өлтүрүп жок кылат. Залым адамды Аллах Таала эч качан жакшы көрбөйт. Аллах субхана ва таала Куранда мындай деп айтат: "Факуллан ахазна бизамби." Мурдагы коомдордун бардыгын биз алганбыз дейт. "Фаминхум ман арсална алейхим хасиба." Кебирлерине бороон чапкын жөнөтүп азаптап жок кылганбыз. "Ва минхум ман ахазату сайха." Кебирлерин чагылган алып жок кылган. "Ва минхум ман хасафна бихил ард." Кебирлерин жер жутуп жок кылган. "Ва минхум ман агракна." Кебирлерин суу чөктүргөнбүз дейт. Кебирлерин сууга чөктүрүп өлтүргөнбүз дейт. "Ва ма каналлаху лиязлимахум." Аларга Аллах Таала зулум келтирген жок. "Валакин кану анфусахум язлимун."
балким тескерисинче алар өздөрүнө өздөрү зыян келтиришти дейт. Аяттын улантысында айтылып жатат: "Масалуллазина иттахазу мин дуниллахи аулия камасалил анкабут иттахазат байта". Аллахтан башка бир нерселерди өзүнө жардамчы кылып алгандардын мисалы дейт, жөргөмүштүн үйү сымал дейт. Жөргөмүш бир жерге үй салып кое турган болсо, ошол нар жака өтөм десеңиз, же бир ишиңизди кылам десеңиз, ал нерсени бузуп эле өтүп кетесиз. Эч кандай сизге тоскоол болбойт. Аллахтан башка бир нерселерди өзүнө жардамчы кылып алгандар, байлыгына таянгандар, бийлигине таянгандар, күч кубатына таянгандар, чоң касырларды салып алып бизге эми эч кандай зыян жетпейт дегендер, эгер Аллахтын кудурети келе турган болсо, ошол жөргөмүштүн үйү сымал бардыгын жок кылат. Аллахтын кудурети келе турган болсо, эч бир нерсе тоскоол боло албайт. Мына Аллах субхану ва таала Куранда мисал келтирип ушинтип айтып жатат: "Ва инна ауханал буюти лабайтул анкабут". Эң алсыз үй ошол жөргөмүштүн үйү дейт да. Эгер силер акыйкатты билсеңер, мына ушундай дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөрдө эстей жүрүшүбүз керек. Аллах тааланын кудуретин биле жүрүшүбүз керек. Зулум канчалык узун жылдар узарса дагы, бир күнү Аллах тааланын кудурети келип бардыгын жок кылат. Албетте Аллах таала адилеттүү зат, бардыгын тегиздеп коет. Болгон эле бул биздин башыбызга келип жаткан сыноо. Сыноодо ким кандай кылат? Мына ушуну көрүш үчүн эле сыноо берилип жатат. Аллах субхану ва таала ар дайым сабыр кылып дуа кылышыбыз керек. Ибадатка бекем болуп Аллахка кайрылсак, Аллах тааланын жардамы сөзсүз жакын арада келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага хижра кылып келгенде жөөттөрдү көрөт. Жөөттөр ушул Ашура Мухаррам айынын 10-чу күнүн орозо кармаганын көрөт, сурайт: "Неге орозо кармайсыңар?" дейт. Алар жооп берет: "Бул күнү" дейт, Мухаррам күнү, 10-чу Мухаррам айында Аллах таала Мусаны жана анын коомун куткарган күн дейт. Муса пайгамбар ошол күнгө шүгүр кылып орозо кармаган экен, биз да орозо кармайбыз дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Нахну ахакку би Муса минкум". Биз силерге караганда Мусага акылбыракпыз деп айтат. Башка бир риваятта менин бир тууганым Мусага силерге караганда мен акылбыракмын деп айтат. Бул деген не деген? Силер Муса пайгамбардын аркасынан эрчимиш этип жатасыңар, бирок анын динин бурмаладыңар дейт. Анын шариатын бурмаладыңар. Каалагандай кылып өлтүрдүңөр, каалагандай кылып зина кылдыңар, каалагандай кылып ширкке баттыңар. Силер Мусага акылуу эмессиңер дейт. Биз акылуубуз, биз бул күн орозо кармайбыз дейт дагы, бардык мусулмандарга орозо кармаганга буйрук берет. Кийинки жыл келсе, ошол эле күн орозо кармап койбостон, бир күн алдыңдагы, бир күн кийин дагы орозо кармаймын дейт. Силерге каршы чыгыш үчүн дейт. Чындыгында карап көрө турган болсок, бүгүнкү күндө ошол жөөттөр, ошончолук запа чегип зулум чеккен адамдардын урпактары бүгүнкү күндө өздөрү бирөөлөргө зулум кылып жатат. Жаш балдарды өлтүрүп жатат, аялдарды кошуп өлтүрүп жатат. Чоң сөкүрчүлүк, чоң зулум, бирок Аллах субхана ва тааланын жардамы сөзсүз келет. Аллах таала буларга кудуреттин сөзсүз көрсөтөт. Болгону бизди сынап жатат, ошол жактагы адамдарды сынап жатат. Ар дайым Аллахка кайрылып дуа кылайлы. Ар дайым биздин мусулман бир туугандарыбызга күйүп дуада болойлу. Ибадат кылайлы, Аллах тааладан суранайлы. Аллах таала бир заматта жок кылат. Кичинекей бир чирке менен эле бир адамды жок кылып койгон. Намрутту алейхи лананы кичинекей эле бир чирке менен жок кылган. Кичинекей эле бир шамал, бул дүйнөдөгү кичинекей эле бир нерселер менен жок кылып коет. Жерди жуттуруп коет. Бардык нерсе Аллахтын колунда. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында Муса пайгамбарды бардык пайгамбарлардын аркасынан ээрчиген мына мусулмандар. Бардык пайгамбарларды пайгамбар деп сыйлап, эң акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болуп, бардык пайгамбарлардын динин, шариатын айтканын ээрчиген мына ушул биз болуп эсептелебиз. Ошого биз аларга караганда акылбыракпыз. Жаш балдарды өлтүргөндөргө караганда биз акылбыракпыз. Алардын канын төккөнгө караганда мына биз акылбыракпыз. Муса пайгамбардын аркасынан ээрчиген мына бизбиз. Бардык пайгамбарлардын айтканын кылып аткан мына бизбиз. Аллах субхана ва таала кылымдар бою залымдарды кантип жок кылган болсо, азыркы күндө деле залымдарды ошондой кылып жок кылат. Болгону лиябулуакум, бизди, сизди сынаш үчүн. Аллах субхана ва таала бул сыноодон бардыгыбызды туура өтүүгө насип кылсын, сабырдуулук, күч кубат берсин, мусулмандарды азиз сыйлуу кылсын, эч качан коркулбасын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.